Ассаламу алейкум, урматтуу китеп сүйүүчүлөр. Кезектеги ислам тарбиясын камтыган бул китепте дүйнө Аллахтыкы, акырет да Аллахтыкы деп Аллахка чын жүрөгү менен берилген ыймандуу бир жигиттин окуясы. Урматтуу угарманым, бул аудио китеп аркылуу сиздин жан дүйнөңүзгө бир аз болсо да азык бере алсак, анда биз өтө кубанычтабыз. Кезектеги чыгарылышты өткөрүп жибербеш үчүн бул каналга катталып, бармакчаны басып коюшту унутпаңыз жана өз оюңуз менен бөлүшө кетиңиз. Бир күнү Азирети Умар разияллаху анху сахабалар менен маек куруп отурган эле. Эки адам бир жигитти желкелеп, колунан бекем кармап халифага алып келишти. Биз өч алууну каалайбыз, эй момундардын амири, өч деп кыйкырып жатты алар. Азирети Умар разияллаху анху, кандай арызыңар бар? Дооматты билбей туруп өч алынбайт. Эмнеге жигитти уруп алып келдиңер деди. Бул жигит атабызды биздин багыбызда өлтүрдү. Мунун да өлтүрүшүн каалайбыз, өч алууну каалайбыз дешти. Азирети Умар радиаллаху анху жигитке карап: "Эмне дейсиң? Булардын айткандары туурабы? Сени атабызды өлтүрдү деп айыптап жатышат" деди. Жүзүнөн нур жаркыраган нур жүздүү жигит: "Бул адамдар туура айтып жатышат. Болгон окуяны териштирип көрүңүз. Мен түшүндүрүүгө аракет кылайын" деди. "Мен алыс жактардан келе жаткан жолоочумун. Жолго чыкканыма 3 күн болду. Бир аз эс алайын дедим. Атымды бул адамдардын куурума багынын жанындагы бир бутакка байлап эс алмакчы болдум. Атым мойнун созуп, алардын куурума дарагынын бир шагынын жалбырагын жептир. Ойгонсом бир чал атыма таш ыргытып жатыптыр. Ордумдан турдум. Чал ыргыткан акыркы таш атымдын пешенесине тийди да, атым өлүп калды. Акыры жакшы көргөн атымдын өлгөнүн көрүп, ачуум менен чал ыргыткан акыркы ташты анын өзүнө ыргыттым. Чал жыгылып түштү. Ушул учурда жан таслим болуп өлүп калды. Мен мындай болоорун каалаган эмес болчумун" деди. Адилет сакчысы, исламдын халифасы Азирети Умар разияллаху анху: "Айыбыңды мойнуңа алдың, өч алуу зарыл" деди. "Менин бир үзүрүм бар. Куран эмне деген болсо ошол туура. Мен Курандын буйруктарына моюнсунамын. Менин силерден бир өтүнүчүм бар. Өч алып мени өлтүргөндөн мурда менин бир жетимдин акысын берип коюума мүмкүнчүлүк бергиле. Мен аны беришим керек. Биздин атабыз өлдү. Акчалардын каерде экенин мен билемин. Бир карындашым бар, ал билбейт. Мага 3 күнгө уруксаат бергиле. Барып акчаларыбыздын турган жерин карындашыма көрсөтүп келейин" деди. Жигиттин бул өтүнүчүн доогерлер каалашпаса да, Азирети Умар разияллаху анху: "Сага кепил боло турган бир адам болсо, анын кепилдиги боюнча уруксаат берет элек" деди. Нур жүздүү бул жигит ушул жерде жыйналган бардык сахабаларга бир карап чыкты. Акыры Абу Зар Гифарийди көрсөттү. Ал алсыз жупунуу адамга карап: "Бул зат мага кепил боло алат" деди. Халифанын алдында отурган сахабалар айран таң калып, Абу Зардын оозуна карап калышты. Халифа Азирети Умар разияллаху анху: "Эмне дейсиң, эй Абу Зар? Бул айылдык жигитке кепил боло аласыңбы" деп сурады. "Албетте, кепил боломун. Азыр кетип 3 күндөн соң жетип келсин" деп жооп берди Абу Зар. Доогерлер Абу Зардын даражасын жакшы билишет болчу. Абу Зар сахабалардын алдыңкысы эле. Ошондуктан анын кепилдигин кабыл алышты. Жигит халифанын жанынан чыгып кетти. Шашылып туура кыштагына кетти. Бардыгы 3 күн күтүү керек экендигин билип таркашты.
Арадан 3 күн өттү. Ошол учурда катышкандар дагы халифанын алдына жыйналышты. Азирети Абузар да келди. Доогерлер да келип ал жигитти күтүп отурушту. Убакыт өтө баштады. Жигиттен дайын жок. Абузар эч бир оолукпай, тынчсызданбай, сүкүт сактап жатты. Абузар сахабалардын алдыңкыларынан, улууларынан болуп, көп убакыт Расулуллохтун урматына жетишкен кадырлуу зат эле. Денеси алсыз бир адам эле. Ошол учурда доогерлер: «Эй Абузар, сенин улук зат экениңди билебиз, бирок биз атабыздын өчүн алууну каалайбыз. Сен өзүң тааныбаган жигитке кепил болдуң. Эгерде келбесе, биз атабыздын акын сенден талап кылабыз», — деди. Халифа Азирети Умар разияллаху анху: «Я Абузар, валлах, мен да ушундай деп ойлоймун. Өч алуу ишке ашырылат», — деди. Азирети Абузар болсо: «Мен ыраазымын», — деди. Ал жердегилердин баары толкундана башташты. Бардыгынын жүрөгү катуу сого баштап, деми ичине түшүп кетти. Халифанын алдында тургандар доогерлерге жалына башташты. «Атаңардын кунун төлөйбүз», — дешти. Доогерлер кабыл алган жок. Берилген убакыт өтө баштады. Абузар ордунан туруп даярдана баштады. Абузар даарат алып жатты. Бардыгынын көзү жашка толду. Ошол учурда алыстан чаң чыгып шашылып келе жаткан жигитти көрүштү. Тер басып кеткен айылдык жигит ичкериге кирди, салам берди жана кечирим сурады. «Мени кечирип койгула. Силерди толкундантып жол кароого мажбур кылдым. Жетимдин энеси алыска кеткен экен, аны күтүп кечиктим. Аны менен жолугушуп, жетим карындашымды ага тапшырдым. Аманатымды бердим. Шашылып эми жетип келдим», — деди ал. Ал жерде чогулгандар абдан таң калышты. Толкундануу басылган соң бул адам эмнеге келди дешти. Жыйналгандардын жүзүндөгү таң калууну көргөн жигит: «Мени келбейт деп ойлодуңар беле? Жүзүңөрдө таң калуунун белгиси көрүнөт. Мен кандай кылып келбей коемун? Мен момунмун го. Момун деп убадасына турганды, берген сөзүн аткарганды айтат», — деди. Андан соң колун дубага ачып асманды карап: «Эй Роббим, менин сага болгон ыйманымдын нуру жүзүмдөн байкалбайбы? Булар менден шектенип жатышат», — деп көздөрүнө жаш алды. Жигиттин жүрөгүнөн чыккан бул сөздөр Умардын да көзүнө жаш айландырды. Ислам тарбиясы Азирети Умар разияллаху анху таң калып, Абузардан бир сөздү суроодон өзүн тыя алган жок. «Эй Абузар, бул жигиттин атасын тааныйсыңбы? Же урусун билесиңби?» Азирети Абузар: «Түшүндүм. Бул жигитти тааныбай туруп, эмне себептен кепил болдуң деп сурамакчысыз, ошондойбу?» деди. «Так ошондой. Ушул мааниде сурадым». «Эй Умар», — деди Абузар, — «мени бардыгы билет. Азирети Мухаммадка кандай ишенгендигимди жана ал улуу пайгамбарыбыздын мага кандай даража бергендигин билбеген бул жерде адам жок. Мен Мухаммадилерде жакшылык калбаптыр деп ойлогон элем. Жигит менден жардам сурады. Жардам берип, жакшылык үчүн макул дедим». Ал жыйналышта отургандардын жүүнү бошоду. Доогерлер мынчалык исламга бекем, исламдын буйруктары үчүн жанын бере ала турган ыйман жолдошу болгон бул жигиттен үлгү алып, ырайымга келишти да: «Биз да Аллах үчүн, атабыз үчүн өч алуудан кайттык, акыбызды адал кылдык». Жигит атайлап бул ишти кыла тургандардан эмес экен. Мынчалык исламга берилгендиги үчүн биз аны урматтайбыз дешти. Ошентип сөзүндө туруунун, убадасына бекем болуунун кайрымдуу натыйжасын ал жерде туугандар дагы бир мертебе өз көздөрү менен көрүп күбө болушту. Урматтуу угарман тууганым, мындай берилгендик кандай пайда болот?
Жанын кимге берерин билгендиги үчүнбү? Дүйнө Аллахтыкы, акырет да Аллахтыкы. Дүйнөдөгү күнөө иштери үчүн акыретте жазасын тартышына ишенген, Аллахтын кай жерде болсо да бар экендигине ыйманы бекем болгон адам эч бир мезгилде Аллахтын буйругунан качпайт. Качпаган кулун Аллах куткарат.